Саламатсыздарбы, урматтуу Жылыс Тайм YouTube каналынын көрөрмандары. Эске сала кетсек, 16-жыл күнү Жалал Абад облусунда армияда кызмат өтөп жаткан жаш жоокер асынган абалда табылган. Бүгүн Жылыс Тайм YouTube каналы дал ушул окуяны чагылдырып берүү үчүн Кочкор районуна келип калган чагыбыз ата-энесинен жана жакындарынан окуя кандай болгон, окуянын чоо жайын билип берүү үчүн келип калдык. Сабалганы көрүнүп турат, кабырга сынганы көрүнүп турат. Эми ошонун баарын эмнеге көргөн жоксуң байке десем, алып кеткиле өлүгүн деп атат да. Жайдын ысыгы могу болсо өлүгүн алып кеткиле өзүңөр депчи. Түнү менен ошол жерде следователь деген 8 следователь жүргөн. Ошол жерде бир эле следователь калды, жана старший следователь. Ал эчтеке билбейт экен. Мен билбейм, антип айткан жокмун деди. Бу жерден өлбөгөн бала армияга барып кантип өлүп алат дедим да. Өлө турган бала эшиктен деле шлангиге муну өлүп алмак да. Эшикте деле турат, ошондой асыны өлө турган жерлер турат. Ал өлгөн жок, ал асыны өлгөн жок. Аны өлтүрүп коюшту. Вала тадри нафсун биайи арзин тамут. Эч бир жан, эч бир адам эртең эмне нерсе кыларын билбейт. Албетте план коет экенбиз. Эртең мондай кылам, тигинте могу ишти кылам депчи. Бирок ошол эртең келеби, келбейби эч кимибиз гарантия менен айта албайт экенбиз. Кабарды укканыңыздан кийин апасы менен чогуу биргеликте сөөктү көргөнү бардыңыздар, Баргандагы окуяны айтып берсеңиз. Мен эжекемди шаардан тосуп алдым, департаментте. Экилер да келишти, ошо келип тосуп алышты. Тосуп алгандан кийин бир машина берди. Ошол жерден айтты, тийбейбиз балаңарга, союлбай эле, ошо войскада деди. Өзү ошол жакта өткөн жакта деди. Военный эмне деп койчу эле. Ошол жакта күтүп турат деди, балаңар ошол жакта барасыңар, ошол жакта силерге берет, тосуп алат, бизден 3 киши кетти деди департаменттен, юристи, медиги, анан кийин начальник штаба. Биз бардык, түнкү саат адаштык, жолдордон адашып, ошо аябай алыс экен, жетпей койдук жолдон. Аябай жай айдагандай болду. Жетип барганда бир экилер менен жеттик окшойт, калп айтпасам. Кирип эле сразу кирдик, киргенде бизди тосуп алышты. Жана начальник штаба, юрист, медик, командири Баямандын өзүнүн жанында жүргөн начальниктери ошентип тосуп алып эле бизди кабинетке алып киришти. Баяман каза болгон командирдин кабинетине алып киришти. Кирип эле ошол жерден. Мына могу жерден каза болгон балаңарды эле көрсөтүп баштады. Баяман гана десек эле, Баяман моргто деди. Эмнеге бизге моргто деп айтпайсыңар деп, биз балабызга келгенбиз деп, бизди кайра ошол жака морг алып баргыла деди. Морг алып бизди алып кетишти. Где-то дорога занимала 40 минут, что ли, ушундай болот. Алыстык ошондой экен да, морг менен эменен. Ошентип моргко Военный частина автобус. Военный часть менен. Ошентип кызганып ыйлап айттык, эмнеге военный частьта деп айтпадыңар беле, эмнеге алып кетесиңер деп, азыр сойгон жоксуңарбы деп аябай ыйлап келдик машинадан, 40 минут ошентип сүйлөшүп келдик. Молкко келип эле биз балабызга киребиз, балабызды көрөбүз десек эле союлган деди. Уже скрытие болгон. Биз Бишкектен чыгып атканда скрытие болгон жок деп айткан. Болбойт.
силер барбайынча эч ким тийбейт балаңарга. Даже кийип турган кийимине тийбейбиз деген. Бирок жок. Уже биз ошол Бишкекте жүргөндө эле бул саат 11:50 экспертиза деген документ жазат го. Ошондо ошол саатты указывать эткен да. 11:50 калп айтпасам. Ошондо бизге ошол начальниги департаменттин Бишкекте калп айтып эле бизди жиберген да. Биз эгерде билгенде ошол союлганын биз башкача иш кылмакпыз. Биз 15 саат жөн эле убактыбыз өлдү. Баргандан кийин аны билгиңиздер. Баргандан кийин бизге даже бирөө чалып сурап койгон жок, чалып айтып да койгон жок, по факту коюп да койгон жок. Мындай биз вскрытие кылган атабыз деп да койгон жок. Биз разрешениясын мейли там мыйзам боюнча болот некоторые случаи, если убийство болсо, да, разрешение близких не нужно, да, но хотя бы как человечность катары по факту коюп койсо деле болмок. Биз ошого нааразыбыз. Мына буттардын баары көк ала. Мына сандары көк ала. Мына бүт көк ала. Мына. Муну кантип таанышат? Мына чекесин пакет менен жаап коюптур. Чекеси бул жери мындай жарык. Мына могу жерди карачы, могу жердин баары көк ала. Мынтип мен баргыча мынтип кесип туруп, ар жак бери жагын туралап туруп мага даярдап коюшту. Мына карачы, мына кабырга сынган. Муну кантип эчтеке болгон жок деп атышат. Кантип эчтеке болгон жок деп атат. Мен барсам мына монтип коюп коюштур. Мен мамлекетке баламды ишенип кетирдим го. Биз балаңыз менен сүйлөштүрчү элеңиз, коркоктор эмне деп? 12-синде сүйлөшкөм. Мама качан келесиз деди. Суббота воскресеньяга туралап барайын деди. Макул деди. Андан кийин эле меники телефонум зарядым өчүп калды. Ошо менен байланыша албай калдым. Анан эле кайра чалсам албай койду. Кайра ошол телефондон ээсин таап кечөөнү эме кылсам, мен сүйлөштүргөндөн кийин телефон менен мен кетип калдым дейт. Мен кайра чалбадым, сүйлөштүрүп койсоңор эмне болот элеңер десем, мен кетип калган болчумун дейт. Жуматаев дегендики. Ошо ал жерде деген жөн эле түрмөгө түшкөндөй эле болот экен. Бул армияга түшкөндөчү мындай. Жок, мамлекет түрмө кылып салыптыр. Неге кенен эн атасы менен сүйлөштүрбөйт, неге кысымга алышат? Мен кечинде жанагы эмелерин видеолорун бериптир, үзүп берип коюптур. Ошондо көрүп отурам, түнкү саат 1ден баштап саат 4гө чейин эшин алып пай менен сугарыптыр. Жана жерде газонду сугарыптыр. Балам ар кайсы жерге тура калып, буктап тура калып ошо жерде сугарып атат. Неге ал армияга түнкүсүн кызмат кылабы? Анан 3:59 эмеге кириптир. Ошол боюнча андан кийинкилери жок. Андан кийин эле балам өлдү кылып туруп мага кабар угузуп коюшту. Сиздерге Эгер өлө турган балам неге суу сыгарат? Өлө турган бала эшиктен деле шлангиге муунуп өлүп алмак да. Эшикте деле турат, ошондой асыны өлө турган жерлер турат. Ал өлгөн жок, ал асыны өлгөн жок. Аны өлтүрүп коюшту. Мына көрдүңөр, денесин турабы, кабыргасы сынып турат. Бутунун томугунан бери бүт көк ала, бертсин истери турат. Ошону эчтеке болгон эмес деп таанып атышат. Мен кагаздагы эксперт эмес, мен көзүм менен көрүп турам. жанан бизге жеткен билдирүүлөр боюнча негизи акыркы казалоорунда бала кат жазып кеткен экен дейт. Ал катты өзү жазган жок. Өзү жазса, мени апа деген эмес, мени мама дейт. Мама кечирип коюңуз демек. Мени мама дейт. Апа деген эмес. Тиги жерде апаман кечирим сурап. Демек жазылган кат өзүнүн колу. Почеркичи өзүнүн. Почеркин аны окшоштуруп коюшкан. Ал вообще анык эмес. Эмне деген сөздөр бар экен ал катта? Ал сөздө
мен 5-ші ротада кызмат өтөп атам. Анан бир фамилияны айтып, жанындагы радистин мен менен кошо радист кылып, менин жанымдагы бала менин местамды талашып атат дегенде мааниде окшойт чото мен жакшы деле эмете албам. Бирок эмеде басынтышкан экен. Сен жетимсиң, бомушсуң, сасыксың дейт. Аны берки чоңдорго айтайын десең, мени балдардан бөлүп коюшат. Мен чыдабай калдым деп жазыптыр. Бирок ал анын жазуусу эмес. Ал анын жазуусу эмес. Мурун кийин сүйлөшкөндө мындай ушундай курсокулар болуп атат деп кичине четин чыгарып айтчу беле? Четин чыгармак деген мен департаменттен кетип атканда присяга алганга чейин мага сүрөткө түшүп жанагындай календарь чыгарып беришет экен. Ошондо мага сүрөт кетирген. Сүрөт кетиргенде бул жерде мондай кызыл такпар болчу, мондай футболкасына мындай. Анан мен баягы эметип кетип эле кеткенине 1 ай болуп элек эле мага ошондой сүрөт келип атса, кайра балама эме кылып кетирдим. Могу жериң эмне болгон дедим. Күйүп калган дейт. А неге күнгө күйүп калганда бет күйөт да, бет менен кошо мындай күйүш керек да, бул жер эле күйүп да, бериле. А көрсө аны жанагы жерден мылтыктын аркасы менен мындай чапканда бул жер кызарып тур. Анан аны мен ошол маалда эле чыгайын дедим, ошол маалда териштирип чыгайын дедим. Ошо десем деген эме деп коюшту. Кой бала служба кылып атса, эртең күн эме кылбайлы. Кийин дагы туруп алып мындай кылды, арстанды деп туруп дагы тияктан анайында күн көргөзбөй коет деген ой менен мен унчукпай калып калгам. Көрсө мен ошондо эле чыксам болмок экен. Бер жакта Бишкектеги департаменттен эле ошондой болгон. Андагы сүрөтү дагы. Кеткенине канча убакыт болду эле бул? Марттын 23-үндө кеткен. Бул үй бүлөдө канчанчы балаңыз? Экинчи балам, 6 балам бар. Экинчи балам. Мындан кийин дагы 4 бар. Өз калоосу менен кеткен армияга? Өз калоосу менен эле кеткен. Иштейм мен ошол жакта калам. Мамлекеттин жумушунда калып, ошол жерден үй алып, мен ситмам өзүм алам, өзүм багам деген. Мен чыдап кетти. Мама чыдап турчу. Сиздер барып сөөктү көргөндө сөөк бүтүн бекен? Сөөктү союп коюшуптур. Сиздердин уруксатыңыздар жок эле? Жок, ал ошондой мыйзам чегинде болду дейт. Мыйзам чегинде болгон күндө эле бир ооз мен берден чыгып атканымды билишет. Бир ооз чалып, сиздер жол алыс, келгичекти биз мондай кыла берели деп, азыр деген заман жетишкен, видео менен онлайн кылып деле көргөзүп, эме кылса болот болчу. Андай кылган жок мага, мен баргыча кесип неме кылып коюшуптур, тигип коюшуптур. Мен баламды солдатка кетирип атканда кайра комиссиядан өткөртүп кетирдим да, мен кактан билем, балким органдарын алып туруп жаап коюшту, мен билбейм да. А эмнеге кагаз акты бербей атып араң беришти? И то ошо да нормальный акт эмес. Актыны мисалы союп атканда биз баланча жерин кесип атабыз деп мындай видео запись менен же болбосо мындай кагаз менен жазып эме кылат да. Жок, андай эчтеке жок. Барганда жашыруун эле дейт. Не жашыруун? Ошо өлтүрүп коюштур, несин жашырып атышат. Жерде таза эчтеке жок экен. Денесин көгалаларын кантип түшүндүрүп айтып беришти? Сиз тараптан суроо болду да? Мен тараптан түшүндүрүү болгондо тигилерден сураганымда денесинде көгала десек, экспертизанын жыйынтыгын күтөбүз эле дешет. Ал экспертизасы 1 айдан кийин чыгат экен. А экспертизасы жок эле. Адам көзү менен көрүп атам да, мен көрүп атам, баламды көрүп атам. Көгала экенин көрүп атам, башы жарык экенин көрүп атам, кабыргасы сынганын көрүп атам мен. Мен энемин да, мен келгенде баламдын муздак денесин кармап көрдүм мен. Маркум Байаман мырзанын өлүмү тууралуу укканыңызда ишендиңизби? Негизи эле өз жанына кол салчу мырзалардан беле? Сиз жакын тааныган инсан катары айта кетсеңиз. Мен бул жерден айта кетсем, кошуна баладан уктум. Бул жерде кошуна баладан уктум. Кошуна бала келип токтоп эле машина менен бараткан. Ошол жерден мага айтты. Байаман каза болуп калыптыр армиядан деди. Армияга жазында кеткен. Мындай болушу мүмкүн эмес болчу да. Бул жерден өлбөгөн бала армияга барып кантип өлүп алат дедим да. Кабыргасы сынып, чекеси жарылып кетти. Бул жерден акыйкат чындыкты издейбиз. Ошону талап кылабыз. Урматтуу президенттен, Ташиевден суранабыз.
өтө жөнөкөй кичпейил сыйлап туруп чыгардайм. Байке деп. Телевиденияга чыгып атканда эмне үчүн жок деп айтасың, мен көрдүм деп айтып атасың дедим. Десем унчукпайт, мен белгилейм көргөн жокмун депчи. Ал эми болбойт дем, ошол билбейм дейт да. А тиги көзүнө киргизип, чечип, ачып көрсөтүп, мына могул жеринде көк ала, мыягында көк ала, сабалганы көрүнүп турат, кабыргасы сынганы көрүнүп турат. Эми ошонун баарын эмнеге көргөн жоксуң байке десем, мен көргөн эмесмин дейт. Азыр көрүп атасың десем, азыр көрүп атам дейт. А эмнеге сен телевиденияга чыкканда айтып атасың, таза болчу деп айтып атасың десем, аякта мен көргөн эмесмин дейт. Ошондой болуп атат, ошону тактап берип койгулачы Сураныч, башка эчтекенин кереги жок. Кийим күнөөлүү ошол эле болсун, болду, башкасынын кереги жок. Бизге ошону эле тактап берип койсун, бүттү. Эң кызыгы жанагы болуп атат да. Просто эки жерден жанып атпайт, тигичи калпайтып атат. Ошону тактап эле айтып берип койсун бизге. Башка кереги жок бизге. Прокурор келгенге чейин департаменттин ошол жактагы ошол 5-батальондун сотрудниктери болгон деланы, мисалы, ким козгоду, ким ачты, бардыгын военный прокуратурага бүт ошо кылды деди. Сөөктү кезгенге да ошол жак разрешение берди деди. Айтор, бул жерде жоопкерчиликтин баарын военный прокуратура мойнуна алды. Прокурор өзү керт башы менен жооп берем деди деген сөздөр бар. Бизде запистер бар. Ошо сүйлөгөн запистери. А прокурор келгиче биз саат 8-9га чейин күттүк ошол жерде. Түнү менен отуруп ошол жерде сөөктүн жанында. Эртең менен келгенде прокурорго суроо бердик. Бергенде прокурор жана милициянын следовательдеринин токтомунун негизинде биз расследование жүргүздүк дейт. А милициянын следователине барсак, ал толук суроого жооп бербей эле качты. Жок, ошол жактан бүт куйругун түйүп бүт качты. Прокурор келди, баары качты. Түнү менен ошол жерде следователь деген 8 следователь жүргөн. Ошол жерде бир эле следователь калды, жана старший следователь. Ал эчтеке билбейт экен. Мен билбейм, антип айткан жокмун деди. Барып туруп ачкычты алып келгиле, моргту көрөлүк деп антип турабыз да биз. Турабыз, мына балам турат. Бизге морг ачып берген. Турсакка келип туруп мына сөөктү алсаңар алгыла, албасаңар койгула деген сыяктуу эме кылып коюшту да. Мамиле кылып коюшту да. Халатына кылып коюшту. Анан туруп алып бизге жомок айтат да. Момда болду, тигинде болду деп. Ошону бир жашнакай келип карап антип берип койгула. Албетте, баардык кылатын, баардык нерсени текшеребиз. Анан ким күнөөлүү, пускай өздөрү ошол жактан күнөөлүү болсун. Моргту кандай ким ачат деген. Следователь ачат да чынбы? Бул морг болсо, Жок, тиги жалалаттыкын айтып атабыз. Түшүнбөй калдыбыз да, тияктан деген сойгондон кийин моргтон жаап туруп кетишет баары. Күлүштү роодуга алып барып коюп коет. Келгенде рооддан күлүштү алып туруп, моргту ким ачып бериш керек? эшигин ошол моргтун эксперттин карамагында да. Эксперт ачпаш керек да. Эмне үчүн булардын колуна берип коюп ачып алып кете берет? Эми ал жагын мен көрбөгөн деген. Эми ал жагына комментарий бере албайм көрбөгөндөн кийинчи. Мына сөөк турат, Ооба. күлүч турат. Сөөктү алып кете бергиле. Мына эмеле Алып кете берле, мына сөөк даяктар алып кете берле. Түнү менен прокурорго чалдык, прокурор айтат мага чалган жок дейт. А саясий жакта бар, биз түнү менен чалдык, прокурор мен уктайм, эс алам деп айтты, ошентип жооп берди деди. Прокурорго мен келгенде ошол суроону түзмө-түз бердим өзүнө. Берсем ал айтат, мен таңкы 4кө чейин иштедим, мага эч ким чалган жок деп ал ошол жерден чыкты. Айтор, бул жерде деге прокурор келгенге чейин баары прокурорго ушултады. Прокурор келгенден кийин баары тең буйруктарын түйүп качып кетти. Ал ошол жооп бергенде видеолор бизде өзүдө бар, видео фиксация баары бар бизде. Ушул нерсени бир тактап берип койгула. Ооба, сиздин айткан сөздөрүңүздү биз бул боюнча Кыргыз Республикасынын аскери прокурору Жыргал Ызбекович жөнөттү, барып карагыла деди. Эми бул боюнча териштүү жүрөт болуш керек, ишенем да. Ал кылдаттык менен текшерүү жүргүзүлөт ишенем. Тияктанчы Айтылган сиздер, кечиресиз, сиз айткан моун баары биздин өзүбүздүн жетекчиликке албетте баары билдирди.